Арбаңыздар ардактуу телекөрүүчүлөр, кутмандык ушуга кечиңиздер менен Нооруз майрам жылда эле боло берсин, калкымдын ырыскызы толо берсин. Куттарып бабалардын батасына калкыма ырыс бакыт кона берсин деп бүгүн 7 каналда Нооруз майрамына арналган майрамдык чыгарылыш сиздердин назарыңыздарда. Андыктан жалпыңыздарды экранга жакыныраак чакыралы. Нооруз майрамын биз менен 7 канал менен бирге тосуңуздар. Ардактуу көрүүчүлөр, 21 март жаз күн менен түн теңелип, жер жарылып, чөп чыгып, желден айрылып, сүт чыккан улустун улуу күнү. Бүгүн биз өз эфирибизди алдыга карай уланталы деп атайын майрамдык эфир уюштуруп жатабыз. Бүгүн биздин студиябызга кадырлуу меймандарыбыз келип, жалпы ошол Нооруз майрамынын урматына өздөрүнүн каада салт, үрп адаттарын, өздөрүнүн ырларын, бала кезде Ноорузду кандай тоскон, учурда Нооруз майрамы өлкөбүздө кандай майрамдалып жатат, ошол боюнча студияда кененирээк маек курабыз. Аны менен катар сиздердин көңүлүңүздөрдү көтөргөн жагымдуу чыгармаларды арнап бүгүн сиздерге кызмат кылабыз. Андыктан биз менен эч жакка алыстабай, биздин экранда жакыныраак отуруп биздин майрамдык чыгарылышты көрүңүздөр. Бүгүн ошол Нооруз күнү алтындай убактысын бөлүп, биздин студиябызга келип калган ошо таланттуу апаларыбыз бар. Алар кимдер деп турсаңыздар, Аруке Мадышева апабыз, кош келиңиз. Студиядан көргөнүзгө кубанычтабыз. Роза Турдалиева апабыз, аны менен катар Бактыгүл Ибраева апабыз келип отурат. Кош келиңиздер. Майрамыңыздар менен. Майрамдык маанай жакшы. Абдан жакшы. Бүгүн тигил жакта майрамды чыштап коюп, бул жакка жетишип кайра бара каласыздар да буйруса. Улузу сулузу Роза жештен баштайлы, майрамдык болсун. Бүгүн мынакей апалардын алдында ар дайым ушинтип өзүңүздүн жакшы батаңызды берип, биздин студиябыздын көрүп дем көчүп жакшы чыгармалар менен келип жүрөсүз. Нооруз майрам кандай башталды? Нооруз майрам аябай жакшы башталып атат. Бул Ноорузда ар дайым бир жакшылыктарды күтөбүз да, жаңыланууну күтөбүз, жакшылыктарды күтөбүз. Ушу Ноорузда айткандай баягы чөп жер жарылып чөп чыксын, желин жарылып сүт чыксын дегендей, ошо ниетибиз, тилегибиз ушу бардык заманыбызга, бала чакабызга аябай жакшылыктар берсин деп тилеп, абдан жакшы маана менен келип отурабыз. Кудайым ушу берсин, Кудайым унутпасын дегендей. Жакшы, мына ошентип тигил жака жетишип, бул жака жетишип, анан бул өнөр деген бир жакшы нерсе да. Бул жактан барып 7 каналдан бир жакшы чыгарманы аткарып, жалпы элди куттуктайын деп келип отурасыздар. Бактыгүл эже, майрамыңыз куттуу болсун. Кандай келдиңиз? Негизи эле Нооруз майрамы эми 8 март өткөндөн кийин Нооруз майрамга даярдыктар башталат го. Сүмөлөп бышырмай, жакшы ниет кылмай, үйдү тазалап, короо жайды тазалап, күн жылып дегенде, сиздерде да ошондой болуп атабы? Болуп атат. Бизде дагы айткандай баарына үлгүрөнгө аракет кылып атабыз. Мынакей күн менен түн теңелип, Нооруз тапат эле келип калды. Жаан чачын дагы болуп, жазында буюрса быйыл жакшы түшүм болот деп күтүп атабыз. Нооруз майрам баарыбызга кут болсун, баарыңыздар куттуктап кетем. Элге, журтка тынччылык берип, токчулук берип, молчулук болсун. Негизи Ноорузду ушундай көп адамдар күтөт экен, анан ошол убакта айыл жер кезиндегилер абдан күтөт да. Анткени мен билгенден айыл жер кезинде баягы кошуна отурушуу, айылда ар кандай бир маданий иш-чаралар өтүп, ошол убакта апаларыбыз элечегин кийип келип, аталарыбыз астыда астыңкы месталарда отуруп бир өзгөчө өтөт да. Эми шаар жергези көп баягы өлкөнүн жарандары бар дегендей, бири келет, бири келбейт, биринин колу бошойт, биринин. Анан ошол убакта Аруке айтсаңыз, туугандар менен деле шаарда отуруп коесуздарбы? Келгиле бүгүн отуралы эми өзүбүзчө деп. Негизи Нооруз майрамы аябай кыргыз элинен ошо кийин келе чыккан майрамдарынан болуп калды. Эми баягы мурунку эме менен айтканда биздин жаңы жылыбыз да, Нооруз майрамы. Анан сен айткандай, азыр баягы шаар ичинде, силер айткандай шаар ичинде баягы айылда аябай сонун өтчү эле биздин убакта. Мисалы үчүн айылда жашап калдык, кошуна колоңдор болуп, оюн уюштуруп, көчөгө стол жазып, эң бир керемет сонун болчу да. Азыр ошол мезгилди артка кайтарылбайбыз. Азыр замандын агымына жараша Нооруз майрамы аябай башкача белгиленип калды. Сен айткандай бир туугандар менен, курбулар менен ошо жолугушуп, ушул Нооруз майрамын белгилейбиз. Эми азыр заманбап менен кафеде ушундай болуп калды да, өзчө чогуу бала чака менен ушундай болуп калды. Азыр мурунку айыл жергеси керемет болчу да. Керемет отуруш. Быйыл мына ошол Нооруз майрамындагы кече мынакей айык Рамазан айын бүтүп, айт майрамы болду. Бүгүн болсо Нооруз майрамы, ушул удалаш жакшы майрамдар келатат да. Анан ооз ачкандан кийин сүмөлөктөн ооз тийип көрдүңүзбү? Быйылкы жылдын эсебинен сүмөлөк жеп.
сүмөлөктү ошо Кудайым буюрса бүгүн жейбиз. Жакшы тилек, жакшы ниет менен өзү сүмөлөктү аябай ниет менен жазалат. Ошол сүмөлөктү дагы ооз тийип жеген нерсе бул дагы бир Аллахтын бир керемети да. Ниет канча деген адамдар ниети түшөт, канча деген каалоо тилектер түшөт, дуалар түшөт. Ошону ниет кылып жесең бул дагы бир өзүнчө керемет. Жакшы. Анан Бактыгүл айтат го, сүмөлөктү чыпалак менен жеш керек. Анан бир тийгенде чыпалак менен 3 жолу ооз тийиш керек сүмөлөктү депчи. Ушул эмне үчүн экен билесизби же? Сиз деле азыр түшүнбөй эле чыпалак менен жеп жүрөсүз. Түшүнө албайт экенмин чын эле ошол жөнүндө. Бирок жейсиз. Бирок жейм. Элди турап чыпалак менен жейм. Чын эле чечмелешин билбейм. Сүмөлөк жасаган, сүмөлөк жасап саткан бул бизнеске да айналып бар да. Өзүңүздөр көргөндөй көчөлөрдө, маркеттерде, атайын базарларда сүмөлөктөрдү жашынакай кылып жазып атат да. Бирок карасаң биринин даамы бөлөк, биринин даамы бөлөк да. Анан Роза, сиз ошол сүмөлөк боюнча баягы көп иш-чараларга катышып жүрөсүз. Анан ошол даамдын бөлөк болуп калышы себеби эмнеде? Мисалы бүгүн сатып келген сүмөлөгүңүз башкача, эртең башка жерден алган сүмөлөк башкача болуп калышынын себеби? Бул сүмөлөктү негизинен ундан деп ойлоп калам да мен. Үчүн дегенде баягы экинчи сорт кара ундан жасаса өтө даамдуу нукура болот да, буудай ундан жасаса. Анан жанагындай азыр биринчи сорттон жасап коюп атышат. Анан кээ бирлери мисалы үчүн бардык пропорцияны туура эмес кылгандан болуп калышы мүмкүн да. Жакшы туура накта жакшы жасаган апалардын рецепти менен жасаган сүмөлөктөр абдан даамдуу болот. Анан эми азыркы жаштар ошо илгерки апалардан үйрөнүп азыр жасап атышат, аракет кылып атышат. Аябай жакшы. Мына ошолор кээ бир рецептти жанагы эме кошулган кошулмаларды туура эмес кошуп койгон же аз же көп кошуп койгондон сүмөлөктүн даамы ошо башкача болуп калат, бузулуп калат да. Мен өз көзүм менен көргөнүм бар, биз дагы ошол съемка учурунда көрүп калабыз да. Сүмөлөккө кез учурларда таш менен эле башында токочту бышырып, анан кийин баягы өзүңүз айткандай суузун куюп эле бышырат экен да. Бир жерлерде нават салат экен, жаңгак салат экен, бир жерлерде печенье салып коет экен. Бул сүмөлөктүн даамын бузат дейт да. Бул сүмөлөк таза сүмөлөк, ошол эле өзүнүн даярдалган ундан, анан баягы өндүрүлгөн буудайдын, Ошо буудайдан суузунан. Көбүнчө ошодон болот деп айтат да. Анан ардактуу биздин коноктор, Роза апабыз бүгүн бир жакшы чыгарма аткарып берем деп турат. Ошол чыгарманы Роза жалпы Нооруз майрамынын урматына жаңырталып кайсы чыгарманы аткарып бересиз? Бүгүн мен Зор бакыт деген чыгарманы аткарып берейин. Үчүн дегенде бул неберелер тууралуу. Ушул карылыкка келгенде небере деген өзү бир биз үчүн аябай зор бакыт экен да. Ширин болот экен, ошон үчүн Зор бакыт деген ырдап берип силерге. Роза Турдалиеванын аткаруусунда Зор бакыт деген чыгарманы угуп, андан нары биз эфирибизди карай алдыга улантабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Жаш курагы, жанашыбай бирге ырдайлы.
Тамырларга жылуулук келип кайра, тайгунандай туйлашат, суулар сайда дейт. Ар бир үйгө тартуулап тазалыкты, ар бир жанга кол сунат Нооруз майрам деп оончуларыбыз мыкты оондор жараткан экен да Нооруз майрамдын урматыначы. Ал эми акындарыбыз ошол эле убакта калемине алып, мыкты сыязы кургайлы ырларды жаратып, Нооруз майрамды ырдап жүрөт да. Анын бири мынакей Майрамбек Осмонов ырдап жүрөт Дагы бир белгилүү ырчыларыбыз Нооруз майрамында мыкты ырларды ырдайт да. Анан Бактыгүл эже, бүгүн кайсыл чыгарманы алып келдиңиз? Негизи эле ушу Нооруз жөнүндө, майрамдар жөнүндө да ырларыңыз барбы? Ушул чынын айтайын, Нооруз жөнүндө ыр жаздырып көрө экем. Анан бүгүнкү ушул майрамга небереме арнап Эрмегим деген Камчыбек Жусуповдун ырын алып келдим эле. Сиз дагы небере жөнүндө. Азыр сиздерге небере ширин болуп турат да. Чында. Арка эже, сизде барбы репертуарда Нооруз жөнүндө, жолдо жаңы жыл жөнүндө, мүмкүн эгемендүүлүк күн жөнүндө дегендей? Негизи менин ырларымда көбүнчө ушу Нооруз жөнүндө чынында менде Сүйүү жөнүндө көп. Көбүнчө той жагында жүрө берет, менде көбүнчө мындай именно Нооруз жөнүндө чыны жок экен. Буйруса ойлойм, быйыл жаштырбасак, эмдиги жылы бир Нооруз жөнүндө жаштырып коелу. Арка эже көбүнчө мен билем сүйүү жөнүндө. Көбүнчө ошо тойго ылайыктуу, көбүнчө ушундай. Сиз тойго көбүрөөк чыгасыз. Тойго көбүрөөк чыгам ошондуктан. Тойдо баягы кызмат кылып жүргөнүңүздү көрөбүз. Анан ал жакта дагы ар кандай темада ырларды суранып калышабы? Ооба, ошондой болуп калат. Анан баягы эме да, замандын агымы, элдин кабыл алуусу кандай, кайсы ырды жакшы кабыл алат, биз чыгармачыл адамдар ошону изденип калат экенбиз да. Анан кайсы жерде кайсы ырды жакшы кабыл алат, ошону изденип, ошого жараша ырдап калат экенбиз да. Мен көбүнчө ошондой ырлардын катарында болуп калат окшойт. Роза Турдалиева апабыз дагы небере жөнүндө, Бактыгүл эже дагы небере жөнүндө, сиз эмне жөнүндө? Мен эми өзүң айткандай дагы эле сүйүү жөнүндө. Сүйүүңдү сүртүп өттүң жүрөгүңө депти. Кайсы чыгарманы аткарып бересиз? Мен азыр ошо кеңеш тобу аткарып жүрөт, Бир өзүңө деген керемет чыгармасы бар, ошону аткарып берейин. Негизи ал ырды угуп турбуз, азыр чоң угуп көрөлүк. Кандай чыгарма экен, Арка эже ал чыгарманы кандай аткарат болду экен, Арка Мадышевадан жагымдуу музыка. Сиздер үчүн майрамдык куттуктуу болсун, кабыл алыңыздар.
Мына ушундай шаң менен биз майрамдык эфирибизди алдыга карай улантабыз. Сарыке Мадышева бир кол чабып коюп элгениңиздер. Чындыгында апалар, мен ойлойм да, ошол эле залкар инсандарыбыз, залкар оончуларыбыз, ыр жазган акындарыбыз дейлиби, сүйүү жөнүндө көп жазат экен да. Кырдын баарында сүйүү бар. Анан апалар кайсам айтып калат, эми биз сүйүү деле эмес, эми карыганда неберени сүйүп калат экенсиң. Өзүңдүн чалыңды сүйүп калат экенсиң. Анан айла жок, сүйүү жөнүндө ырдашка туура келип калат экен деп. Бизде бактылуу эле Ала Тоо таң шийт деген китеп бар эле. Илгери сиз билесиз, азыр деле бар. Ошол китепти ачсаң абдан бир 700дөй оончулардын ырлары бар да. Анан ошол жактан дагы мындай издеп каласызбы? Же сиз ырларды каяктан табасыз негизи эле, ырдаган ырларды? Мен сен айткандай ошо Ала Тоо таң шиттен дагы пайдаланып калам. Анан мен негизи көбүнчөчү Жуманбердин Шералиевдин, Камчыбек Жусуповдун ырларын, Майрам Элосмоновдукун ырдап калам. Жакында эле репертуарыма Бекборовдун коштум дегендей. Эми кандай ыр жакса, мен өзүң айткандай сүй жөнүндө ырдабай өтө көп ырдабай калдым. Жаштык жөнүндө, балдар жөнүндө, небере, үй бүлө жөнүндө ырдап каласыз. Ырдап калам көбүнчөсү. Анан Пайдаланам. Баягы өзүңүздүн жашыңызга, өзүңүздүн куракка туура келсе ырдай бериш керек. Эми сүйүү десе эле бир адамды сүйүп калыш эмес да. Сүйүүнүн ар кандай түрлөрү бар. Роз жөн сүйүп калышыңыз мүмкүн. Мүмкүн жакшы адамды жакшы көрүп калышыңыз мүмкүн, Мунун ар кандай себептери бар да. Өткөн жылы биз мына ушул Нооруз майрамдык эфирибизди Супар этно комплексинде тартканбыз. Ал жерде мына Роза Турдалиева өзү арча түтөтүп, жамандыкты качырып, жакшылыкты чакырганбыз. Анан ушул Алас боюнча да сизден сурайын деп атам, Роза. Негизи эле канча жылдан бери ушул Аластап жүрөсүз? Бир билип калганыңыз бар, Өзбекстанга да барып бир Аластап келгениңиз бар. Ошол боюнча айтсаңыз. Бул Аластоону ушу көп эле жыл болду, бир биздин өзүбүздүн айылыбызда, жергебизде, жашаган жерибизде сүмөлөт кылганда, анан алдынан ушу Аластап жүрүп эле, анан кийин анан эфирге чыга баштадым. Чакырган жерлерге барып аластабаттык. Ошо былтыр бизди Өзбекстанга чакырды, Намыган шаарына. Ноорузга, как раз ушу Ноорузга чакырып, кыргыз, өзбек энелер ынтымагы деп чакырды да. Ошол жерге барганда мен ошо жерден Аласты айтып чыкканымда өзбек калкы абдан ушунчалык суктануу менен, аябай ушунчалык бир эме менен аябай жакшы кабыл алышты да. Ушундай бир башкача кабыл алышып, кол чабышып, өтө жакшы маанайда кабыл алышты. Бул Аластоо деген нерсе, бул Аластоонун эмеси, шарттарын айтып берейинби? Бул Алас деген биздин илгерки Кыргыздын улуу илгерки немесинен калган бул жөрөлгө экен. Аластоо деген бул жамандыкты кууп чыгуу, жакшылыкты тилөө, терс негативтерди кууп чыгуу деген, үйдү тазалоо деген болот экен. Мисалы орус уркудан алыс болуш үчүн аластайт экен, ошо ниет тилейт экен да. Анан бул алас дегендин ошо сөздүн эле өзү эле айтып турат. Бул алас бул негативтерди кууп чыгуу, ар беледен калас дейт. Ошо ар нерседен сакта деген ниетте эме кылат экен. Анан бул аласты биз айтканда эмне үчүн биз арча менен айтабыз? Эмне үчүн арча деген себеби, бул арча бул Кудайдын мүрөктүн суусунан сугарылган дарак экен да бул. Ошон үчүн өтө касиеттүү экен да. Ошон үчүн баягы 100 жылдык, 1000 жылдык өмүр бою жашоо болуп турган. Ошон үчүн бул мүрөктүн суусу менен сугарылган дарак болгон үчүн ошо алас даганда биз ошо арчаны колдонуп, анан арчанын түтүнү дагы бул тиги ден соолукка өтө пайдалуу болот экен. Үйдү арчалай сасмолуп калса, грипп болуп калса, ой арчаны ала коюп эле аластачы, муну жыттачы деп балдарга жыттатып калабыз. Бул дагы ошо бир тазалоо, жанагындай бир медициналык, дарылык касиети бар экен да бул арчанын. Ошон үчүн бүт микробторду өлтүрөт экен. Анан ошо биздин ошо терс духтарды дагы көнүп калганбыз да, терс духтарды дагы ошо менен тазалайт экенбиз да. Ошого биздин эл көнүп калган да ошо алас. Ал эми ошол Өзбекстанга баягы барып келдим деп атпайсызбы иш чарага? Ал жакта дагы ушундай салт бар бекен? Аластап
Жында Алас- ырым-жырым жок бекен ал жакта. Аласта биз барганда биз сөмөлөк кайнаттык, анан бирок аластоону көрбөдүк да. Мен көрбөдүм, ошо жок окшойт да. Биз барганда ошо чоң центральный немеде койду, анан чоң казанга 3-4 жерге сөмөлөк неме кылып ошону аралаштырып, анан ошо сөмөлөктү аралап, казандарды аралап мен алас айттым да, бүт телевидение тартты. Ошо бизде Кыргызда эле бар окшойт деп ойлоп, өзбектен алас айтып чыкканын көргөн жокмун да. Роза апабыздын дагы аластаган абдан сонун. Өзү айткандай мынакей формасы дагы ошол аластыга ылайыкталып, элечеги дагы өзгөчө бир, өзүңүздөр көргөндөй абдан сонун. Анан эми Бактыгүл эже, бүгүн атайын биздин майрамдык эфирге не берем деген чыгарманы алып келдим деп калдыңыз. Жалпы биз конокторубуз менен, жалпы биздин көрүүчүлөр менен бир көрөлүк. Кайсыл не берем деген чыгарма экен, Андан кийин алдыга карай эфирибизди улантабыз. Gözünden aylanayım gülüngdөгөн enеңден тиіп тұрған күні белең ардайым көріп қубанч жырғалыңды дүйнөдө сени менен болсун энең дүйнөдө сени менен болсун энең болсун алдыңа құрман болып чабылайын күлкіңден жорығыңдан қағылайын қаралым қайра өппей қалсам тез эле қармап кетет сағынмайын бақ эле қармап кетет сағынмайын Esen jür el içinde ergetayım Yıldızım beşineme giygen ayım Uyanan kanat gülüp uçkanınca Canına canına tan olsun dayım Canına ata enem olsun dayım Bolsun dayım Demine ilebine jalındayım Bağlasak bolsun kandip jalınmayım Gündip kuşlar sayrap sen kulanır Baktına elde tınçtık bolsun dayım Baktına elde tınçtık bolsun dayım Bolsun dayım Gündip kuşlar sayrap sen katkırıp Baktına elde tınçtık bolsun dayım Baktına elde tınçtık bolsun dayım Bolsun dayım Мына ушундай Нооруз майрамына арналган биздин эфир алды карай уланып, кызыктуу маектер, Нооруз жөнүндө биз билген салт саналарды мына ошол биздин угумундагы апаларыбыздан угуп атабыз. Чындыгында баягы көргөнүңдөн көрө элегиң көп деп коет да. Азыр заман башкача болуп баратат, жылдан жылга өзгөрүп баратат. Бирок ошол эле убакта кыргыздын ушул ата бабадан келаткан каада салтын, үрп адатын, кийимдерин, аспаптарын алып калуу бул биздин анан сиздердин толук милдет да. Биздин апаларыбыз мен ойлойм ушул элечекти, кыргыздын улуттук кийимдерин алып жүрөт депчи. Ооба. Себеп дегенде такай ушул биздин эфирлерге келгенде кийип келесиздер. Аны менен катар эле аял киши баягы тамак ашка жакын болот да. Мына биздин астыбызда турган эле быжы, ошо
ошол эле Ноорузга ылайыкталган мынакей кыргыздын өзгөчө тамагы бул каттама, анан жупка деп коебуз мынакей, борсогун бышырып, казанын жайнаты, кайнатып, ар кандай бир өзгөчө мына кымызыбызды ичип, бозобузду салып, айыл жердин өзгөчө сонунда фляк бозону салып алышып. ооба. Айыл жер кезинде барып калган учурлар болгонбу? Кимиңиздер болгон Нооруз убагында эми? Ушу айылдан эле чыктык да бардыгыз. Эми эле ушу шаарга келип атпасак, өзү негизи айылдагы эле Ноорус, айылдагы эле шарттын баарын көрүп ошого келдик да. Айылдагы Ноорузга эчтеке жетпейт. Ой, айылдагы Ноорустарга жетпейт. Биягында карасаң балдар күрөшүп аткан, тиги жакта карасаң тиги улак болуп аткан, тиги жакта карасаң келиндер аркан тартышмай, селкинчектеп ачкан, аркан тартышмай, эми бул айылдагы керемет да өзүнчө эле айылдык Ноорус керемет. Эми сиздерди дагы убактыңыздарды албайлык, келип бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдирелик. Бизде дагы алдыга карай уланта турган эфирлерибиз бар, бизди сыртта күтүп жаткан конокторубуз бар, Ошондуктан ийгилик каалайлык, бүгүнкү майрамды жакшы өткөрүңүздөр, ден соолуктуу болуңуздар. Мына ушул жылы Ноорузда эмне тилек кылсаңыздар, дуба кылсаңыздар, тилек дубалар кабыл болсун дейлик. Рахмат келип бергениңиздер үчүн. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз майрамдык эфирибизди алдыга карай улантабыз. Ардактуу көрүүчүлөр, биз берүүбүздү алдыга карай улантабыз. Мен азыр мына ушул интернет желесинде негизи эле биздин жазма акындардын мыкты Нооруз жөнүндө ырсаптары бар экен. Ошолордун бирин көрүп калдым. Күн теңелип түн менен, күлдөй мукам үн менен. Күлкү шаттык тартуулап келди Нооруз гүл менен. Нооруз жаңы жыл, жакшылыктын жарчысы. Нооруз жаңы ыр, жаз майрамдын жарчысы деп мынакей жаз майрамды жар салган биздин акындарыбыздын калемине таандык мыкты оонду, мыкты ырлар бар экен. Ал эми оончуларыбыз мыкты ырларды жаратып келет аларга. Ал эми биз эфирибизди алдыга карай уланталык. Биздин студиябыздан кайрадан келип, студиябызга орун алган кадырлуу меймандарыбыз бар. Алар кимдер деп турсаңыздар, бүгүн майрамдык берүүгө, майрамдык маанай менен өзгөчө шаг менен келген маданияттын мыкты кызматкери Жумамидин Шералиев атындагы, Рыспай Абдыкадыров атындагы Төш Белгинези Кубанч Исаналиев агайыбыз келип отурат. Агай кош келиңиз, майрамыңыз кут болсун. Рахмат. Аны менен катар эле Кайыргүл Өскөнбаева эжекебиз, Айнагүл Исабекова эжекебиз биздин студиядан орун алган чагы кош келиңиздер. Маанайларыңыздар кандай? Комбайке, майрамдык маанай кандай? 5 бүгүн. Комбайке, адегенде эле сизден баштайлык сөздү. Себеп дегенде эми сиз Ноорузга чейин эле Ноорузду созуп жүргөн болушуңуз керек. Себеп дегенде эми 8 мартта Нооруз башталат эмеспи? Даярдыктар. Шаарда кандай өтүп атат Нооруз бүгүн? Бүгүн жылдагыдай эле десем болот, бирок жылдагыдан жакшыраак байт. Элдин маанайы жакшы аябай. Жакшы аябай жакшы болуп атат. Ошо учурдан пайдаланып ошо элимди кыргыз журтчулугун бүгүнкү Нооруз майрамы менен куттуктап кетем. Баягы айтып коет го. Жер жарылып, чөп чыкты, желин жарылып, сүт чыкты деп чаңсарындай жер жарылып, момутуп көктөмдөр көгөрүп аткан кези айлана аба тазаланган сыяктуу болуп, бул адамдардын мүнөзү деле ушу март айы бүтүп эле ушу майрамдык маанай боло берет да, мен ушу байкашымча элдердин баарында. Анан ушу баарын тең эле ошо майрам менен куттуктайм, жакшылык болсун. Өзгөчө биздин элибиз Нооруздан дагы жазды күтсө керек, апалар. Себеп дегенде жаз келет, жаздына баягы калың курткаларды чечип, жеңил кийинип, бүгүн өзгөчө майрамга карата дагы чындыгында элдин маанайы жакшы, сиздердин маанайыңыздар андан жакшы. Кайрылуу апа, бүгүн Ноорузда ким куттуктады сизди? Таң эрте куттуктагандар болобу? Таң эрте балдарым куттуктады, абышкам куттуктады. Кемпир Нооруз майрамы менен эми бүгүн майрамдын майрамында. Азамат, сиздичи, Амалижан? Ооба. Мени деле ошо жакындарым, балдарым куттукташты. Бул Нооруз майрамы биздин эң сүйүктүү майрамыбыз эмеспи? Жыл жаңырган мезгил, улустун улуу күнү деп коет эмеспи? Ушул майрамыбызды кут кылсын, эли жерибизде тынччылык болсун, өлкөбүздө өнүгүү болсун деп тилемекчимин. Ушул тилектерибиздин баарын кабыл кылсын деп тилейбиз. Жакшы. Мына ошол сиздерди эртең менен эрте туруп, чалыңыздар куттуктап, балдар куттуктаган экен. Анан сиздер бирөөнү куттуктадыңыздарбы бүгүн? Мен карасам, азыр сыртта мынакей биздин апалар менен жакшынакай маанайда сүрөткө түшүп, Кубанбайкенин телефону бүгүн толду окшойт. Кимдерди куттуктадыңыздар, өзүңүздөр? Мен өзүмдү апамды куттуктадым. Апам 85 жашка чыгат быйыл. Жакшы. Ошо апам Акталар районунда жашайт. Ошо апамды Нооруз майрамы менен куттуктадым биринчи. Жакшы. Сүйүнүп калды. Ооба. Туура, баягы кар адамдар өзгөчө, үйдө отуруп,
майрам десе бүгүн ким куттуктайт болду экен, бүгүн кайсы баламдан подарка келет болду экен, белек келет болду экен деп күтүшөт да. Бул баарыбыз деле бар да. Аксакалдар эмес, биз деле күтөбүз. Бүгүн ким белек берет болду экен, ким жакшы сөзүн сүйлөйт болду экен, ким кафе ресторанга чакырып чай берет болду экен да. Негизи Нооруз майрамы ушул биз Нооруз дегенде сүмөлөктү элестетебиз, арчаны элестетебиз. Дастаркондо кыргыздын бир улуттук тамактарын борсоктон баштап, баардыгын элестетебиз да. Мына кымызды элестетебиз, бозону элестетебиз. Көбүнчө Нооруз күнү ушундай тамактар жасайсыздарбы же кадимки эле үйдөгүдөй эле күндөгүдөй шорпо мантыбы? Эми колдон келишинче жасаганга аракет кылабыз. Эми мынакей эң улук даам нандын түрлөрүн жасайбыз. Ошондой эле сүмөлөк сөзсүз жасап жүрөбүз. Болбосо сатып келип. Эми жасаганга аракет кылабыз. Мен өзүм жасайм. Жакшы. Болбосо сатып келип, эми азыр дүкөндөрдө сатылып калбадыбы? Анан баягы азыркы жаштар көбү билбейт да сүмөлөк десең бул эмне, анын тарыхы кандай экенин билбейт да. Анан сурап калышабы, бул эмне апа деп, же билишеби балдар? Сиз жасагандан кийин билет болуш керек. Ооба, көптөр эле билишет. Көптөр билишет. Балдарыбыз эле билет. Себеп дегенде кандай кылып жасайбыз, биз аларга сүйлөп берип, кайсы тамактын баштары кошулат, ошонун баарын айтабыз да, ошон үчүн билишет. Жакшы. Бүгүн мына ушул биздин Нооруз майрамына арналган дастаркондо дагы Нуска компаниясы өзүнүн жашынакай азыктарын берип отурат. Нуска компаниясында 40тан ашык азыктын түрү бар экен да. Ошол эле каттамазы, жупказы, анан эң башкысы мына менин колумда турган кымыз. Бул кымызды Кубанбай билет, сакташ кыйын негизи. Былтыркы кымызды быйылкыга чейин, Ноорузга чейин сакташ өзү бул кыйын да. Анан өзгөчө бир азыгы мына ушул Нуска компаниясынын мына менин колумда турган керемет шыпа деп коет экен. Бул кадимки эле бозого окшошуп жасалат экен, бирок ачытылбайт экен да. Анан буга чейин бизге бул компания спонсорлук кылып жүргөн. Анан ошол эл артисттерибиз, эмгек сиңирген артисттерибиз келип ичип көрүп, абдан таң калышкан да, абдан сонун экен. Биз көчөдөгү сатылып жаткан баягы газдалган суусундуктарды, бир зыяндуу суусундуктарды алгандан көрө, ушундай тамактарды ичиш керек экен депчи. Анан кайрылуу айттыңыз, сиз дагы үйдө балдарга ушуну ичкиле деп айтасызбы? Натуралдуу тамактарды ичели, нукура, өзүбүздүн өндүрүштөрдү алалык деп. Мен өзүм актыланын кызы болгондуктан ушу турмушка чыккандан баштап эле өзүм үйдөн бозо жасайм. Ошо балдарым ушу көнүп калган, балдарыма салам, бозо жасайм. Акталанын бозосу деп. Жок, актыланыкы болгондо эме болуп калды, күчтүү болуп калды. Биш кейпигел болуп калды бүгүн. Акталанын бозосунан бирсин ичкенден кийин даярсың уже. Ким айткандай. Балдарыңыз чындыгында анда көнүп калган турбайбы? Мындай нерсени ичип. Эмки келатканда бизге ала келиңиз. Буюрса. Биз да Кайрылгүл эженин бозосунан да бир ичип көрөлүк. Бүгүн бир чыгарма аткарып бериңиз. Кайсыл чыгарманы аткарып бересиз? Биз эми Кубанбай көкөбүз Алтымыш Кадыровдун бир чыгармасын аткарып берели. Айбалы, келиңиз. Анда эмесе Гүлдесте катар жалпы көрүүчүлөргө тартуулайлык, а? Майрамдык маанай тартуулар. Айбалы, кеттик эми. Фадиз. Кара тургун келип талыпай, сенин апатың жамалынай, жүрөгүңдө жумшак болуп колуңда,
Havalıma karagı Su sapacı Duvaraldama Aksın Bir nurcu bir kamcı Çok değildi Çok değildi Yerinden kapalayım Aksın Bir nurcu bir kamcı Çok değildi Çok değildi Yerinden kapalayım Yerinden kapalayım Yerinden kapalayım Сол чыгарма ак сүйүңөн бере турчу бир дары жок дегенде эрим ымдап алайын деп кайрылгы же сонун чыгарма тандап турсуз. Негизи эле ырдап жүргөнүңүздү билебиз буга чейин. Анан репертуарда канчалар бар? Көбөлөр бар. Көбөлөк. Комбайке баш чайкап калды көбүрөөк окшойт, Комбайке канчалар бар сиз билгенден? Мен билгенден бир 30-тан ашыгы бар го дейм мунун. Мен билген, анан билбегендерин билбейм. Билбегендерин айта албайсыз. Абдан үнүңүз да жакшы экен. Анан өзүңүз дагы абдан жакшы чыгарманы тандапсыз да. Чыгарманы тандоодо Комбайке менен да кичине кеңешип коесузбу? Кеңешебиз. Комбайке мен үнүмө кайсыл ырдасам болот, кайсыл туура келет деп. Ушуну ырдасам кандай болот деп Туура. жиберет. Репертуарда орус жөндөр барбы? Жок, азырынча жок. Кел Норузум келе кой деген сыяктуу жокпу? Ошону эстеп Айна койсок. эсте жокпу Норус жөнүндө? Жок, Норус жөнүндө ырлар аз го негизи. Ошон үчүн Бирок жок, мен билбейм. көп эле экен. Биз тизмектеп көрсөк, ошол эле Майрамбек Осмонов ырдап жүрөт экен. Дагы Каникей Иралиева, Кыз Бурактын кыздары ырдап жүргөн, жакшы Норус жөнүндө чыгармалар бар экен да. Кийинки бир Норузга келип калсаңыздар, сөзсүз түрдө мен ойлойм, Норус жөнүндө ыр жатта келет. Тема дагы ыр. Баягы Комбайке айтат да, Норус жөнүндө жатта, бүгүн Норус майрам болот. Алдын ала буйруса жаттап. Буйруса. Айнагүл эже, мына ошол сизден сурайын, эми Норус көбүнчө айыл жергесинде жакшы өтөт деп баштан аяк сөз кылып келатабыз. Анан өзүңүз кай жактын кызы болосуз? Негизи Норустарда айылга барып жүрөсүзбү? Мен өзүм Жумгалдын кызымын негизи. Чүйдө турам. Анан эми айылда жакшы эле өткөрүлөт. Ушул Норус күндөрү сүмөлөк жасалат, сөзсүз түрдө. Азыр ушундай болуп калбады. Анан баягы улгайган кишилер чогулуп алышып, сүмөлөк жасашат. Биз ошо Чүй райондук маданият үйүнүн астында жасайбыз. Өткөн жылы абдан жакшы жасалды. Сүмөлөк жасалып, аябай жакшы болду деп макташты. Быйыл жасаган жоксуздар? Жок, быйыл башка группа жасашат. Жакшы. Өзүбүз эле жасап атабыз. Кыргызстанда сиздер билесиздерби, Супар этно комплексинде сүмөлөк жасалды. Анан Буранада Чүйдө 1 тонна сүмөлөк жазалып элге таркатылып жатат бүгүнкү күндө. Бүгүн ушул маалдачы чындыгында 1 тонна деген эми абдан эле көп болсо керек, Муну жазаштын өзү бир эрдик болсо керек, Ошону көтөргөн кемеге менен ошону көтөргөн казанды айтсаң. Аны аралаштырып тургандарчы. Чындыгында сүмөлөктү баягы 24 саат тынбай аралаштырып турат дейт го. 24 саат 1 тонна сүмөлөктү аралаштырыш бул өзү дагы кыйын. Анан эми Айнагүл эжеден дагы бир ыр сураналы, кайсы чыгарманы аткарып бересиз? Мен Жумамедин Шералиевдин Кыштак четиндесин аткарып берейин. Айбайлы келиңиз. Комбайке менен. Чапан аймагы, таласы кийген сайманы, токчулук жыпту айлыбыдын, түйгөнгө семге каймагы. Жарма кере толу курукты, жолунан тостум, алдынан тостум жайдары.
Kurbuğa kurbu kımbatta Kuvanıç koşup sırdaşsa Sırtının çeçep oturup Sezmep seva gün batsa Jırgalı belin sezimge Yıldızlar közün, jigitler közünün dersa. Tüpek betninin esimidin, tüp baktı kıştak çetinin, Жаңыдан çıkan ay nuru, şıkalayt bizdi sekide. Andıma bizdin altınay, Andığız ne vak, Kubadan ne vak bekigin. Andıma bizdin altınay, Andığız ne vak, Şirdiviz ne vak, Kubadan ne vak bekigin. Абдан сонун чыгарма болду. Угала бере тургандар экен, а? Негизи үнүңүзгө береке. Абдан сонун чыгарма. Негизи эле Кубаныч Эсеналиев деген музыкант жаман ырчылар тандабайт. Абдан сонун чыгармаларды аткарып жатасыздар. Анан Кубанбай ака өзүңүз ырдап коесузбу? Же апаларды эле ырдап жүрө бересизби? Өзүм деле тар чөйрөлөрдү ырдап жүрөм эми. Ошо Суранып калышабы достор? суранып калышат, ырдап коебуз. Бүгүн бирди суранбайлыбы? Мен Тамак ооруп турабы? оорукан жөтөлүп басылган, анан Аракет кылып көрүң. аракет кылып көрөйүн. Кыздар бир кол чаап койсун да. Кубаныч Эсеналиевте бир сураналы, кайсы чыгарманы аткарып берет болду экен. Себеп дегенде Кубанбай ака биздин эфирге көп келет, анан келгенде эле апаларды ырдатып эле кетип калат. Анан мүмкүн биздин көрүүчүлөр дагы бүгүн Кубаныч Эсеналиевдин ырдаганын күтүп жаткандар бардыр, а? Келиңиз бир чыгарма аткарып бериңиз. Эми кыргыз элимди жана айтмакчы эле куттуктап кетейин бүгүнкү Нооруз майрамы менен. Анан баарыбыздан ушу ар дайым эле бүгүн эле майрам күнү эмес, ар дайым эле жүзүбүздөн жылмаюу кетпей, күлкү кетпей эле бири-бирибизди көргөндө жакшы маанайда жолугушуп, куттукташып, жүрө берелик деп туруп, жүзүбүздөн күлкү кетпесин деп Кошкорлук агайыбыз Качкын Усупбаевдин калемине таандык. Обону гүл мүңдөп койчу бир карап деген ырды деп берейин. Жарым көрсөң көзүңдүн, жарымын таппайм сөзүмдүн. Меримин чачып жылыткан мен үчүн эки көзүңдүн. Мен үчүн эки көзүңдүн. Мен үчүн эки көзүңдүн. Болсо да борон бургана, көзүңдөн сүйкүң нур жана. Күлкүңдү менден аябай, күлүңдү койчу бир карап. Күлүңдү койчу бир карап. Ей, күлүңдү койчу бир карап. Ayarlap çıksam артыңdan, айтудан сөздү тартына.
bir oğuz ayırmeli cümbül geri tartında çorkalım geri tartında cümbül geri tartında Mülkündü benden ayabay Mülkündü koycu dilara Mülkündü koycu dilara Mülkündü koycu dilara Cılmayı koycu dilara Mülkündü koycu dilara Кол чабалар болсын. Абдан соң чыгарма. Мен бир эки тойдо көрүп калганым бар эле, эстрада менен ырдагансызда. Аккордеон менен ырдашыңыз керек экен, сиз абдан сол үнүңүз бар экен. Кол чабып коелу. Ыраазычылык билдирели. Рахмат. Мамаке, чындыгында маданиятка сиздин да кошкон салымыңыз чоң. Ошонун артынан мынакей маданияттын мыкты кызматкери төш белгисин алдыңыз. Эми кийинкиде эмгек сиңирген артистин, эл артистин алыңыз. Бул да болсо сиздин кылып жаткан эмгегиңизди бааласа мүмкүн берет болуш керек. Анан сиздердин да Нооруз майрамыңыздар кут болсун. Ардактуу көрүүчүлөр, биз дагы майрамдык кечебизди улантабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Биздин дагы келген конокторубуз бар алдыда. Сиздер менен биргеликте тааныштырабыз.